чегаранын барлык өлкөлөрүндө бирдей башталгандыгын биз эч кандай биз тараптан, Кыргызстан тараптан коңшу өлкөнүн чегарасына биз өткөн жокпуз. Биздин гана чегараларыбызга өтүп атты жана ошол чабуулдар башталган. Ошол чабуулдарды биздин кайтаруу үчүн биз бардык колубуздагы мүмкүнчүлүктөрдү пайдаландык. Ошол негизинде бардык чабуулдарды биз кайтардык. Бүгүнкү күндө азыркы маалга бүгүн 3 жолу жолугушуу болду. Ошол токтотуу боюнча биринчисинде 1 саат токтоттук, экинчисинде 2 саат токтоттук. Бирок токтобостон кайрадан өрчүп кетип атты. Эми азыр кечки саат 8ден баштап мына саат түнкү саат 11 болду. 11ден 15 мүнөт өттү. Азыркыга чейин кечки саат 8ден баштап толук бойдон бардык жер токтоду. Эч кандай ок атуулар болгон жок. Бирок ошол эле мезгилде ситуация оор жана эртең же бүгүн кандай болуп кетишине эч ким эч кандай гарантия бере албайт. Ошол эле мезгилде биз тыгыз байланышта, мен ар бир жарым саатта Тажикстан Республикасы ГКМдин башчысы Якимов Саймон Саттарович менен тез сүйлөшүп атам. Биз толук бойдон контролдогонго аракет кылып атабыз. Азырынча бардык жерде токтоду. Мени менен кошо бул жерде толук бойдон биздин күч структуранын жетекчилери, орун басарлары бар. Бардык жумуштарыбызды координировать этип атабыз. Эч кандай бир кооптонууга негиз жок. Бул эми конфликт деген ушундай экен. Бул жерде ар дайым жоготуулар болот экен. Биздин жоготуулар негизинен аскер кызматкерлеринин арасында болду. Ачык эле айтайын, канча жоготуу болгонун биз дагы деле тактап атабыз, бирок жоготууларыбыз көп, тилекке каршы жарадар болгондорубуз дагы көп. Ал эми чай жарандардын арасындагы жоготууларыбыз азыраак болду. Аз эле болду деп айтса болот. Себеби дегенде биз аларды убагында эвакуация кылып алып чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бүгүнкү күндө границанын территориясында, Баткен областынын территориясында, Баткен шаары бардык жерлерде биздин жай тургандарыбыздын бардыгын биз чыгарып кеттик. Бул жерде аскер кызматкерлери гана калды жана жай тургандардан азыраак эркек адамдар гана калышты. Калганын бардыгын биз чыгарып кеттик коопсуз жайларга. Азыр эгерде дагы Кудай сактасын, Капыстандагы кагылышуу болуп кете турган болсо, бул жерде аскер кызматкерлери менен гана алар кагылышат. Жай тургандарга эч кандай өмүрлөрүнө зыян келбейт. Алар коопсуз жерде. Бардык мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Эгерде Капыстан дагы башталып кете турган болсо, биздин кайтарууга, алар менен аягына чейин турууга бардык мүмкүнчүлүктөрүбүз бар жана биз аны жасайбыз. Мамлекетибиздин территориясын, аянтын толук бойдон коргойбуз жана ошого бул биздин түздөн түз милдетибиз. Андан сырткары мына бир нече айыл кыштактардагылар басып алганга аракет жасашты. Даже кирип дагы келишти. Көптөгөн үйлөрүбүз өрттөлдү. Муну ачык эле айтыш керек. Алар тараптан дагы көптөгөн үйлөр өрттөлдү. Биз тараптан көптөгөн үйлөр өрттөлдү. Бирок ошол эмне үчүн алар биздин айылдарга кирип келген негизги себеби биздин айылдарыбыз ошол коңшу мамлекеттин жакын, өтө жакын жайгашкандыктан алар биздин айылдарыбызга кирип келүүгө өтө мындай ыңгайлуу болгон да, ошондуктан кирип келишкен. Бирок азыр ушул маселени да бардыгын чечип уже бүтүп атабыз азыр. Азыр бир гана айылыбыз калды. Бир даже 2 айылыбыз калды. Аларды биз Кудай кааласа бардыгын бошотобуз, бардыгыны өз калыбына келтиребиз. Ал эми биздин жарандарыбызга айтып кетер эле, провокацияга алдырбастан, ар түрдүү провокацияларга, ар түрдүү ушак сөздөргө алынбастан, официалдуу гана маалыматтарга ишенип тургула. Биз официалдуу түрдө бардык маалыматтарды бергенге жана ошолорду жеткизип турганга милдеттүүбүз жана аны берип атабыз.
эми жанагыдай дагы бир жолу айтайын, көптөгөн биздин аскер кызматкерлерибиз жабыр тартып атат. Себеби алар ошол биздин чек аранын тилкелеринде турушат жана акыр аягына чейин өздөрүнүн мамлекетке, элге берген антыны аткарып атышат. Мен өзүбүздүн аскер кызматкерлерине ушул жерде жетектеген жетекчи катары ыраазычылык билдирем жана алардын алдында